күн ачык жеке мынакей. Орозонун эң башында сизге белек жеке. Үй белек мындай айтканда. Рахмат, Алла разы болсун. Рахмат. Ол үйдө жогоруда кадимки семьялар жашайт. Түрмөканадагыдай эле да урматтуу туугандар. Бир керемет жаңылык бар туугандар. Сонун жаңылык бар. Бүгүн Рамазан айынын алгачкы күнү. Бир үй тапшырылат туугандар. Орозонун эң алгачкы биринчи күнүндө бир муктаж үй бүлөгө бир үй берилет буюрса. Мен бул жерде кандай жерде жашаганымды сиздер менен бөлүшүп эле коеюн. Хан сарайга кош келипсиз. Бул жер ушундай сонун жерде жеке. Турган үйдү бөт тазалатып, даярдатып, шамалдатып, ичине аба жүргүзүп койдук буюрса. Булар иштете беремби? Ооба, баарын иштете беребиз. İşte da? Ооба. Буюрса Рамазан айынын 30 күндө биз эми тынымсыз ушундай иштер менен алек болобуз, Кудай кааласа. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, кадырман кыргызстандар, карабаңыздар. Жалал Абад жергеси. Жалал Абаддагы Барселона, Барса футболдук аянтча, чоң аянтчасы. Урматтуу туугандар, биз ушул аянтчанын баш жагында турабыз. Бүгүн мен керемет нерсени көргөзүм келип турат. Ол үйдө жогоруда кадимки семьялар жашайт. Бул убагында ол футбол аянтчанын местасы неме болуп турганда, кирпичный завод болуп турган. Ошо кирпичный заводдо иштегендер үчүн общежитие болуп салынган экен. Мына ушул жерде көптөгөн бир туугандар жашайт. Бул жакты көрөсүп койсоңуз, Жалал Абад деген белги, жазуу жаңы коюлган маңдайында турабыз. Рамазан айынын башында түрмөканадагыдай эле да, урматтуу туугандар. Негизи бизден аябай эме болду эле, суранды эле, биякты тартпай эле койсо депчи. Бир керемет жаңылык бар туугандар. Сонун жаңылык бар. Бүгүн Рамазан айынын алгачкы күнү. Алгачкы күндө сонун бир жакшы иштерге эртеден бери мындай себепкер болуп жүрөбүз. Рахат алып жүрөбүз, жакшылыкты жасап алыпчы. Азыр бул жерде бир тууганыбыз бар. Ушул бир тууганыбызга буюрса Ак ниет аманат муктаждар комплексинен бир үй бүлөлүк ачкыч тапшырабыз. Бир үй тапшырылат туугандар. Орозонун эң алгачкы биринчи күнүндө бир муктаж үй бүлөгө бир үй берилет буюрса. Баштан аяк көрөбүз. Карасаңыздар, ол ушул жерде чыгып түшөт экен да, карагачы, эмне деген тагдыр. Биз азыр бул жерден алып чыга турган үй бүлө кеми 50дөн ашып калган жашы. Мен бул жерде кандай жерде жашаганымды сиздер менен бөлүшүп эле коеюн. Кыскасы мындай эле бир көргөзөйүн. Ушундай жерде турат. Ушундай жерден турса керемет жерге чыгарабыз. Ошол жактан көрүшөсүңүздөр.
Assalamu alaikum, hurmatlı mekendештер, qadırman qırğızстандықтар, арбаңыздар. Рамазан айының бүгін алғашқы күнінде сіздер менен биздин Ак ниет аманат YouTube каналыбыз аркылуу амандашып жүз көрүшүп турабыз. Урматтуу бир туугандар, бүгүн сонун керемет жаңылык. Рамазан айында канчалык бир жакшылыктарды жасап, ошол жакшылыгыңдан рахат алып жашаган өзүнчө бир керемет да. Бүгүн Рамазан айынын эң алгачкы күнүндө, достор, мекендештер, бүгүн биз bir керемет жакшылык ишке себепкер бололу деп турабыз. Албетте, Ак ниет аманат муктаждар комплекси, Ак ниет аманат муктаждар комплексиндеги момундай болгон ачкычтын, үйлөрдүн ачкычтары туугандар, биз бул жерге нечендеген үй бүлөлөрдү киргизип, улам муктаждыгы чыккандан кийин өз ыктыяры менен тапшырып, кайра кийинки муктаждарга тапшырып берип аткан учурлар болуп атат. Мына ошол эле учурда биз алгач 6 семьяга тапшырганбыз ачылышында. Ошондон бери бир топ семьялар бул жерде жашап, бир тобуна шарты туура келбей, бир тобуна өздөрүнүн муктаждыгы чечилип, кыскасы өздөрү ыктыяры менен. Биз эч кимди чык дебейбиз, чык дебеген учурубуз болгон. Өздөрүнүн ыктыяры менен үй табылып, жашоо шарты жакшырып, анан чыгып кеткен учурлар болду. Мына ошолордун ордуна биз кайрадан момундай болгон үйлөрдүн ачкычын керемет условия менен үйлөрдү, мындай айтканда, белек катары тапшырып келебиз. Бүгүн керемет жаңылык, урматтуу туугандар. Жүрүңүздөр. Биз анда эмесе кирип бөлүшөлү. Биздин бул жактагы бир сонун эжекебиз бар. Айнура деген эжекебиз. Айнура эже, ассаламу алейкум, кандайсыз? Бул Айнура эже биз дайыма Рамазан айында, Ороз айында ушундай жакшылык иштерде кошо дайыма шериктеш, себепкер болот. Келиңиз, бул жерге келип алсаңыз, Айнура эже. Кантип атасыз? Ден соолук кандай? Жакшыбы? Бүгүн сизди дагы айтпай этпей эле бир видеого тартып аткан учурубуз. Рамазан айыңыз кут болсун. Рахмат. Жакшы жүрөсүзбү? Жакшы, рахмат. Ден соолук, бала чака тынчпы? Жакшы, рахмат. Кантип атасыз? Алла разы болсун. Бул жакшылыктарда эркектерден кем эмес, жарыша шашылып жүрөсүз. Рахмат, Алла разы Себепкер болуп. болсун. Рахмат, Алла разы болсун. Алла разы болсун сизден. Сен себепчи болуп бардыгына. Буйруса. Урматтуу туугандар, мындай баягындай ар бир адамдын өзүнө жараша, баягындай деңгээлине жараша деп коет эмеспи? Ар бир адамдын мындай өздөрүнүн бир кандай кулк мүнөзү болот, башкасы болот дегендей. Биздин жаныбызда турган Бусадат эжебизди ушул Айнура эжебиз бир топ айдан бери, бир топ күндөн бери сунуштап келет да. Чындап эле мен бул эжени менен таанышкандан бери ушул муктаждар комплексине Ак ниет аманат, ушул кыскасы заңгыраган заманбап мына Хан сарайда жашай турган чыныгы үй бүлө ушул эже экен деп туура көрдүм да, таптым да. Себеби бир ашыкча сөзүн укпайсың да, бир ашыкча көз карашын укпайсың, ибадатын кылат, 5 убакыт намазына бекем, кайсыл жерде жашап аткан таксистерге толук маалымат айтканбай эле коеюн, бирок ошол жерде болсо деле мындай нааразы болбой, сонун керемет күнүн өткөрүп атканына ушундай ыраазы болдум. Анан сүйлөшүп, кеңешип, кеп кеңеште отуруп, мына Айнура эжеге айтып отуруп, ушул эжебизди туура көрүп, ушул эжебизди ушул үйдүн бир төрүнөн бир орун алып, орун берели деп өзүмчө ойлоп ниет кылып жүрдүм элем. Кудайга шүгүр, бүгүн буйрук экен, Рамазан айынын эң башында ушул Бусадат эжебизди сүйүндүрүп турган учурубуз. Анан дагы туугандар, Бедер деген менин ушул умрада бирге сапарлашып болгон ажыкем бар. Жылда ушул Ороз айында ушундай бир керемет иштер менен баягындай жарышат да. Эми өзүн бекитип, ушундай бир жакшылыктар менен атаңдашып келет да. Бир топ муктаждардын адрестерин сурады эле. 10дон ашык адрестерди берсем, мына азыр кирип келатсак да, жакшылыкка жанашадай эжеке, Айнура эже, кирип келатсак ушул жерден ушул Медер ажынын балдары чуркап келип, өзүн деле айткан жок. Мен азыр айтып атам, ажыкем эгерде атыңызды айтып койсом кечирим сурайм. Башкаларга үлгү катары айтып атам. Чуркап келип эле конвертин берип коюп, Рамазан айында жардам берип коюп, мындай айтканда кетип баса берди. Эжебиз сураганы деле жетишпей калды. Кимсиң, ким элең, жада калса батасын берген деле жетишпей калды, эжеке. Көрсөтүп коеюн.
конвертти азыр берип кетти. Жетишкени деле калды, жетишпей деле калды. Жок, сурай албай калдым. Берди беле сразу чыгып кетти. Алла ыраазы болсун. Көрдүңүздөр, урматтуу мекендештер. Алла ыраазы болсун. Ушундайлар көбөйө берсин. Алла жолунда иштегендер, соопчулук кылгандар көбөйө берсин. Туура айтасыз. Алла ыраазы болсун. Деп сурагычамда кетип калды. Ушундай болуп аттыр да. Мен башка берки сизге чейин муктаждардын дагы адрестерин берсем, алар да айтып атпайбы? Октябрьскте Жеңиш деген таксырдын адресин берсем дейт. Bir konvertni qarab, qayri koляскамды минуткече келе машина отуруп кетип калды дейт. Батасын, батам берген жетишпей калдым дейт. Аркасынан дуа кылып койдум дейт. Алла разы болсун. Чыныгы баягындай ахиреттин ойлогон инсандар ушундай да. Ахиреттер абат болсун. Нитлесе тилек максаттарына жетишсин. Амин, айтканыңыз. Тапкандарына барака берсин. Өмүрүнө, ырыскысына, ден соолуктарына барака берсин. Айтканыңыз келсин. Ушундайлар көбөйө берсин, соопчулук иштегендер көбөйө Айтканыңыз келсин. Биздин Бул Хансарайга кош келипсиз. Рахмат, Алла разы болсун. Bir bugün Oroz ayında kuanıp suyunup durabız. Bağınday bizge bir en suyulu konok gelgen konok geldi de öyle suyunup durabız. Мен сүйүнүп турам силерге, Алла разы болсун. Ишиңерге ийгилик, өзүңөргө ден соолук, бала чакаңар менен тынч болуңар. Рахмат. Ба сизди ынага коебу деп ойлонуп кыжалат болуп жүрдүк элек. Ба Кудай ушул жүрөгүңүзгө салган экен, ушуну насип кылган экен. Эми жүрүңүз азыр көтөрүп кирип, бир үйүңүздү жайында көрөлчү. Кана бисмилла. Бул жер ушундай сонун жерде жеке. Эми тынч ооба. Ба спальный район деп коебу, бул жактан жүрүңүз. Бул жакка барабыз. Сизге бериле турган үйдү бөт тазалатып, даярдатып, шамалдатып, кичине аба жүргүзүп койдук буюрса. Кана бисмилла. Кана эжеке өзүңүз баштаңыз. Бисмилла. Бисмилла. Мунаке, бусада деже. Бу Siz жашай турган үй ушул буюрса. Жана суукта, кышта кыйналып чыктыңыз. Караңыз, жылуу, отопление иштеп атат. Негизи ушул жерде жашашыңыз керек эле. Бүт нол ичинде идиш аяк, суусу жана башкасы бардыгы бар. Кадимгидей пайдаланып неме кыла бересиз. Ушул сизге бардыгы. Кыскасы условиясы менен да. Сиз жашай турган жер. Бул ушул үйдүн эжеке могул ачкычы. Эми көбү ойлойт, бул үй түбөлүкпү, кандай? Түбөлүк эмес болсо жашабайдым депчи. Эми бул үй эмес, жада калса биз өзүбүз деле бул жашоого түбөлүк эмеспиз да, туурабы? Бул өзүбүз деле бул жашоого мындай конокпуз да. Ооба. Анан канчалык учур болбосун, кыскасы сизде монол күнгө чейин деген киши жок. Ушул жерде агар көргөнгө чейин бир жашай бериңиз. Баягы ачыда раматлык биздин устазыбыз Нематулла ажынын атасы айткан экен, Бусурманкул ажы. Өзүңөр менен өзүңөр баягындай очор-бачар болуп көргүлө деген бир өзгөчө батасы бар экен. Ансыңардай ушул жерде агарып көрүп, бир жакшылык күндүн башаты болуп, дагы да жакшы күндөрдүн урматына себепкер болуп жүрөбүз. Бул үйдүн ачкычы жеке мынакей. Орозонун эң башында сизге белек жеке. Үй белек мындай айтканда. Рахмат, Алла разы болсун. Рахмат. Алла разы болсун. Мына ушундай. Алла разы болсун. Нерселерге себепкер болуп атасың медер мына. Аллахым сага разы болсун. Мен деле эмне дешим деле билбей калдым сүйүнүп. Дайым ушу иштерге себепкер болуп жүрөм медер. Ушундай соопчулук иштерди кылып жүрөрүк, эч кам боло. Пешенеңе ушундай жакшы бир кыздар туш келсин, Ыймандуу, жардам бере турган, ыймандуу, ушу сага жардам бере турган, ушу колдой турган, сени колдоп жүрө турган ыймандуу кыздардан туш келсин. Амин. Айтканыңыз келсин. Рахмат. Үй кут болсун. Рахмат. Кош келипсиз. Ушул жерде бүгүндөн баштап жашай бересиз. Өзүңүздөгүдөй жашайсыз. Анан чочуп, кандай болуп калат, ким келип калат, эмне болуп калат деп эч чочубаңыз. Бул залыңыз, мындай айтканда конок бөлмөңүз. Ал эми бул жагы, ооба, кириңиз. Уктоочу бөлмөңүз мынакей. Ар бир үйдө ушунчалыкка чейин мындай 4-5тен болсо да төшөктөрү бар, идиш аяктары бар. Дагы кем өксүктөрүн айткан болсоңуз, буюрса колубуздан келсе дагы да жардам бергендейбиз. Ар бир үйлөрдүн уктоочу бөлмөсү момундай баягындай кадимги натуральный ак менен болгон да эжеке. Ден соолукка зыян болбосун, обой болбосун, килежит тамбасын деп ушундай баардыгы ушундай эме болгон. Гилем паластары менен, ушундай айнек пардалары менен кыскасы. Бирок бул үйдө сизге чейин 2 семья жашап кетти.
биз ушул үйдү тапшыргандан бери. Анан Кудайга шүгүр эми 2 семья тең өз ыктыяры менен чыгып кетти. Бир семья ушул Ала Букадан бир жаш 2-3 баласы менен келин ушунда ачылышында ачкыч тапшырганбыз. Ал эжекебиз мен ушу Россияда иштеп билмен жүргөн болсом, мен ыраазымын, мен шартымды тууралап алдым деп өзү чыгып кеткен экен. Андан кийин болсо Базар Коргондун атын айтпай эле коеюн, эл деле тааныйт. Ушул бир эжекебизди жайгаштырдык элек, ал деле ушу бир топ жашап жүрүп, ал дагы жүктөрүн ушул кече жакында эле алып чыгып кетиптир. Анан өзү тазалап, даярдап караңыз, ушул сиздин келишиңизге айнектеринен бери өзү ошолор тазалап конок келет экен деп биз ушунча жашадык, эми биягын биз сонун кылып тапшыралы деп ушинтип жүктөрүн бүгүн кече алып кеткен экен. Мына ушинтип сизге буйруп, сизге насип кылып, мына 3-чү ушул үй бүткөндөн бери 3-чү семья болуп сиз келип турасыз буйруса. Рахмат, Алла разы болсун. Ооба. Ден соолуктуңуз эжеке, Ооба, көп жашаңыз. Ушундай достор, мекендештер, эжебиздин жүктөрүн үйгө алып киришели. Бул Ак ниет аманат муктаждар комплексине себепкер болгон бардык бир туугандарыбыздан Алла разы болсун. Карагылачы, канчалаган бир туугандарды себепкер болуп, мындай дуасын алып атасыздар. Үй чындыгында керемет, карагыла, бардык условиясы бар, Абой десе абой, потолоктору өзүнчө ушундай гипсокартон, кымбат эмеде, кухня, гарнитур, мебель, килем, палас, айнек бар да, отопление болсо кадимкидей мына ысып атат туугандар. Кудайга шүгүр, мына азыр марттын 11 болуп атса мынакей кармап көрүңүз. Ысык. Кудайга шүгүр, ысып атат. Жакшы бардыгы мына. Ушундай шартта себепкер болгон жалпы кыргызстандыктар, кыргыз элим, баарыңыздарга чоң рахмат. Аллах разы болсун. Буйруса алдыда дагы ушундай муктаждар комплексинен Бишкек жергесине, Ош жергесине дегиле 7 областка салып алсак деген ниетибиз бар. Кана эле ушинтип салып алсак, карагылачы, мына Бусада тежебиз азыр кайсыл жерден чыгып келгенин чындыгында сиздер толугу менен көргөнүңүздүр да. Ушундай бир жүрөгүңүздөр ордунан жылат да, жүрөк менен ыйлайт элеңиздер. Мен барганда ушу бир эле комната, ушундай бир толук айтпай эле коеюн эми. Бирок ошол жерден ушул жерге Кудай бүгүн насип кылыптыр да, орозонун эң башында. Рамазан айын ушул жерде өткөрөсү эже. Бизге дуа кылып, жардам бергендерге дуа кылып, эми бул биздин жеке чөнтөгүбүздөн болгон эмес, эл жардам берип ушинтип салынган жалпы. Ооба, дуа кыласыз эжеке, Колуман келишинче дуа кыламын. Буйруса мен ойлойм, эми бул муктаждар комплексиндеги азыр ар бир жашоочулар чыныгы мындай ордун таап атышат да. Чындап. Себеби намаз үй бүлөлөр чогулуп атат. Буйруса баардыгы ушинтип баягындай кылданып, ушинтип чогулуп, чын жүрөгүңүздөрдөн берген дуаңыздарды алып турсак кандай гана керемет. Буга чейин ар кандай маселелер болду, анын баарын айтып беришебиз. Кудайга иншаллах. Ооба. Кылып турамын. Рахмат эжеке, рахмат. Айнур эжем жайгаштырып эме кыласыз. Рахмат. Айнур эжекебиз болсо ушул көптөн бери ушул кайрымдуулук иштердин үстүндө жүрүп тааныш билиш болуп калган. Айнур эжекебиз дагы азыр караңыздар. Өзү үйлүү болгондогудай сүйүнүп турат эжеке. Я жумушун таштап, эжеке мен азыр 40 мүнөттө барып калам. Бусада эженин үйүнө барып туруңуз десем, ровно 40 мүнөттө чалып тур. Медер 40 мүнөт болду депчи. А мен болсо дачадагы жана 6 баланын үй бүлөсүн кабар алып жүрдүм элем. Шашылып, өзү үйлүү болгондогудай мына сүйүнүп турат. Айнур Алла разы болсун, бала чакаң уяйын көргөн, кыздарың уяйын көргөн. Айтканыңыз келсин. Жүзгө чыккан илайым. Айтканыңыз келсин. Ошо дуа кылабыз бардыгына, медер сага да дуа кылабыз. Ушу иштериң дагы көбөйө берсин, жакшы иштерди кыла бергин. Сопчул иштер көбөйө берсин. Көп кыла бер, өмүрүң узун болсун. Сен дагы жүзгө чыга жашагын илайым. Молодец. Рахмат. Ушундай достор, биз бул жактагы эжеден дагы кабар алалычы, жүрүңүздөр. Биякта дагы бир эжекебиз азыр жашап атат. Сиздерге эми коңшу менен тааныштырабыз эжеке. Бусада эже жүрүңүз, бир жаңы соседиңиз менен тааныштырабыз. Бул жер мына азыр Бусада эжебизге Ак ниет аманат 2-чи үйү тапшырылды. Ал эми 3-чү үйдө Ала Букалык эжебиз жашайт. Эжебиз уруксат берген үйүнө сосед. Кирсек болобу? Жүрүңүз Бусада эже. Эжекебиз бала чакасы менен бул жакта сонун мына кышы менен керемет жашоосун өткөрдү. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Ден соолук жакшыбы? Тынчсызбы? Эже сизге бүгүн жаңы кошуну алып келдик. Жакшы болуптур. Салам алейкум, кандайсың? Ден соолук жакшыбы?
Мынакей, бул сиздин жаңы кошунаңыз. Бусада эже. Бул эжекебиз ала букадан болот, Бусада эже. 1 жылдай болуп калды бул жерде жашап атканына. Şu 3 баласы менен ушул жерде 1 жылдан бери жашап атат. Кудайга шүгүр. Эми өз айтсын, канчалык эмеде жашап ататканын дагы кемөксүктөрүн сурап, бири-бириңиздер менен бир туугандай жашап бересиздер да, бул жерде бир короодо болгондон кийин. Кантип атасыз эже? Жакшы, рахмат. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Кыйналбай, кысталбай. Жакшы баары. Жашап атабыз, жакшы баары. Үйүңүз жылуу элеби? Бала чыгаңыз тынчпы? Жакшы. Балдар чоңоюп атабы? Ооба, чоңоюп атат, жакшы. Урматтуу туугандар, мен буга чейин ала букалык бир туугандарыбызга эжебиз боюнча кайрылдым элем. Бир дагы реакция болгон жок. Бир дагы реакция болуп байланышып, же болбосо мен айттым го, урматтуу ала буканын мем деген кыйындары жок дегенден кийин ушул эжебизге бир участок жер бериңиздерчи. Мен ушул эже үчүн үй салып берейин деп сиздерге кайрылдым элем. Эми бул эжени бул жерден эч ким чык деген жери жок. Жаман ойлобоңуздар, болгону балдары чоңоюп атат, кыздары бой жетип атат. Келечек үчүн бир үй салып берсек деп ниет кылдык элек. Балким жер тилкеси чечилип калган болсо, ушуну баштаар элек иншалла. Сизге эч кандай эч кимден бир байланыш деле болгон жок? Жок, болгон жок. Мындай кээде бир күтсөңүз керек, Ала букалыктар азыр Кыргызстанды дүңгүрөтүп атат го мисалы. Жердештериңиз. Кыжалат болбоңуз эжеке. Баарыбыз бир элбиз, бир тууганбыз. Бу жерде ала бука сузак жалабат деп бөлүнүш эмес. Болгону мүмкүнчүлүгү бар. Канчалаган бир туугандарыбыз бар да, туугандар. Бир участок эмне деген мындай эле нерсе го. Бир болбогон күнүмдүк мааракелерге чачып коюп атышпайбы азырчы? Ошого мен айттым элем, балким насип кылып эме болуп калган болсо үй баштайт элек деген эжебиздин мына акыбалым болсо, эми бул эжебиз дагы чындыгында аябай бир уялып, Бусада эжеке бирдей экен да, 18 жашар кыздарды да уялып тартынышат чындыгында көп сүйлөтө албайсың. Бирок көз карашы менен карап отурсаң булардын тагдыры чындыгында мындай жеңил эмес да. Кудайдын бир оор сыноолорунда жашап аткан бир туугандарыбыз чындыгында. Эжеке баардыгы жакшы болот буюрса. Чубак ажынын бактылуулук формуласы китебин окуп атыпсыз да эжеке, эмне менен убактыңызды өткөрүп атасыз бул жерде көбүнчө? Китеп окуйт ошойда? Ооба, ошо китеп окуп. Китеп. Бала чака менен. Балдар менен, ооба. Жакшы. Өзүңүздө ден соолук кантип атат эже? Кичине жылыш, эч кандай сезилиш жок. Жок, эми азырынча үйдө элем да, леченияга деле барбай эле үйдө отурам. Ордунда эле калыбымда эле турат азыр. Леченияга кайсыл убакта барасыз? Азыр мен барсам, бирөө менен барышым керек да, кызым менен барышым керек. Кызым менен барсам, балдар үйдө мектеби бар. Эми каникулга чыкканда барам деп атам. Баары бири-бирине байланып эме болуптур да. Азыр кызыңыз жумушта. Балаңыз мектепте. Түшүнүктүү. Мына ушундай достор, мекендештер, кыжалат болбоң эжеке, жакшы отуруң. Жан кошунаңыз менен эми кобурашып, сүйлөшүп дегендей бир тууганча катташып эме кыла бересиздер буюрса. Мына ошо сиздин атайын жаныңызга жайгаштырдык. Эжебиз жалгыз экен, балдарыңыздан анча-мынча кабар алып кой деп турасыз буюрса, коркуп калбайбынбы деп коет эжеке. Эмнеден коркосуз деп атам, бу жерде баардык камералар бар, эч коркуна турган маселе жок буюрса. Ушундай. Ушу эшиктен жана камера барбы? Сыртта, көчөлөрдө, мына короонун ичинде баардыгында камера бар. Ооба. Эч ким эч кандай бирөө эмне кыймылдап атат, уурулук жана башка кандай нерсе Кудай сактасын боло элек, андай болбосун. Бул баары бир коопсуздук үчүн коюлган да. Эртең бизге доомат болуп калбасын деп, жашоочулардан доомат болуп калбасын деп чоо коюлган. Камера бар дегенде жакшы болуптур. Ооба. Канчага чыктың? Аттың кем? Мына ушундай, бул бала ушундай молодец. Башта басышы бир аз кыйла эле слабый эле же, Азыр жакшы болуп калды. Урматтуу туугандар, мекендештер, Рамазан айы кирип келди. Азыр Рамазан айында ыйыксан кылат элем, жардам кылат элем деп ушундай бир туугандарыбыз издегендер аябай көп. Мен айтар элем, чыныгы колунда бар жардам берем деген инсандар, мына ушундай бир туугандарыбызга жардам берсеңиздер дейт элем. Бежебиз да ушул жай айында
лечениясына барат. Ана мен жогоруда айттым, балким ошо мүмкүнчүлүгү барларга жеткирсеңиздер, участок маселеси чечилип калса бир сонун бала чакасы үчүн үй салып берер элек деп. Бул эже мага эч кандай антип кайрылган жок. Биздин өзүбүздүн ушул ниетибиз болуп турат буюрса. Сөзсүз бул аягына чыкмайынча аракетибизди токтотпойбуз буюрса. Ушундай. Жүрүңүз эми сиздин майда чүтөңүздү киргизе элек, Кыскача сизге керектүү нерселер менен тааныштырып коеюн. Бул жер балдар аянтчасы. Анча-мынчасы ушу жаш балдар менен кирип калат да. Бер балдар аянтчасы. Я. О, нар жакта ушул дагы сиздикиндей эле ушул семьялардын үйлөрү. Бул жер ушу чаканыраак бакча дегендегидей. Мына силкинчелегинде биз отурсак болобу же балдар отурабы? Отура берсеңиз болор эди. Мусулманчылыкта силкинчелекте ойногон мусулманчылыкта бар го, сооп болот го. Машалла. Боло берет. Бул жак болсо мына очокканадан баштайын да. Бул жак мына кечке бул летний очок. Буйруса эртең күн жылып калган болсо ушул жерде кадимкидей пайдаланасыздар. Ол жерден суу чыгат. Ысык суу, муздак суу чыгат, ток сайган болсо иштейт кадимкидей. Берлерге ушул тамак ашын бышырып ушундай бир пайдаланса болот жайкы күндөрү. Ана холодильник азыр зарык болсо, мына холодильник ортодо общий холодильник. Майда чүлөңүздү буякка коюп эме алып беребиз. Общий холодильник. Мен бияка салам да, үйдөгү бузулуп калды да. Бул ушул жерде общий холодильник. Бул жакка эме кыла беребиз. Маселениңизди жайгаштыра турган болсоңуз. Анан бул жак болсо, мына киргениңизде ваннасы мына жак. Ана бисмилла. Кирип көрөңүз. Бул жак ваннасы, бет колуңузду ушул жерге келип жууйсуз. Бул жак душ, жылуу. Кадимгидей жуунуп, дарат барат алып неме кыла бересиз. Намазга даярданып дегендей. Бул мына аркаңызда стиральный машина. Кийим кечегиңизди бул жакта эженин кызы бар, ошо кызга айтсаңыз, кийим кечегиңизди жууп неме кылып берет. Вот ошол бул жер ошо ваннасы, общий бул жер. Баардыгы мына азыр кандай таза болуп турса көрдүңүз го. Өзүңүз дагы тескерисинче тазалыкты талап кыласыз да. Анча-мынча кир болуп калган жерлер болгон болсо антейил деп өзү бердеки үй бүлөлөр таптаза жашайт да. Караңыз. Постоянно келсем ушундай таза болуп турат. Ысык суу, муздак суу чыгат. Я, мусор келет ооба. Ысык суу чыгат. Ошол эми бул жактан деле, могул жерден деле ысык суу, муздак суу бул жерден деле чыгат. Мынакей бет колуңузду бул жерден жууп неме кыла бересиз. Анан мусоруңузду могул жерге саласыз, жумасына мусор алып кетет. Анан я. Кайсы күнү билбейм, ошол бир жумасына бир жолу алып кетет. Ушуга мусор салып чогултасыздар, алып кетет. Анан мусорду айнабы кандай кылып төлөнүп атат билбейм, ушул эжекебиз бери жашап аткандар төлөп атат. Ушулар менен кошо сүйлөшүп неме кыла бересиз. Мына ушундай болсо эже, эми жерде жашоону уланта бересиң буюрса. Кем өксүктөр болгон болсо, айтасыз, сурайсыз, эмне болсо. Негизгиси үй жылуу, ысык суу, муздак суу бар ошол. Анан продуктка жана башка тамак ашыңызды ошол карап неме кыла бересиз. Кем өксүктөр болгон болсо айтасыз эжеке, сүйлөштүк, ооба. Ушундай урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, биздин Ак ниет аманат муктаждар комплекси 2 жыл, 3 жыл мурда ушинтип салынып калган экен, карагыла. Азыр мындай курулуш салыш өтө кыйын туугандар. Өтө кыйын. Мен азыр ушул курулушту көрүп алып, кантип ушул салынып бүттү экен деп таң кала берем да. Бир сом акчабыз жок, башталган, мынантип бүтүп, азыр эл пайдаланып жашап атат. Бардыгы заманбап. Бир мындай арзан материал болгон эмес.
строительный арзан материал бул жерге иштетилген эмес. Бардыгы сапаттуу, заманбап болгон. Мисалы фундаменттерине кадимгидей подушка, арматуралар салынып, пышык кирпич, плиталар менен, могул стойка темирлерди караңыздар, калың, үстүнөгү чатырындагы тинекелер, кыскасы бардыгы заманбап ушундай бүткөн. Аллага шүгүрлөр болсун, ушул Алланын буйругу менен, эл жакшыларынын колдоосу менен бүтүп калган экен, эл пайдаланып атат туугандар буйруса. Бардыгы сонун. Рахмат дагы бул жолу сиздерге. Ушул сиздер ушул жерге бир кирпич кошсоңуздар дагы, ушул жерде жашап аткан бир туугандарыбыздын сообу сиздердин дарегиңиздерге жетип атат туугандар. Бул Кудай буйруса түбөлүк канча жыл ушул элге кызмат кылат билбейм, Кудайым буйруса ушул курап түшкөнгө чейин эл үчүн элге кызмат кылат Кудай кааласа. Бирок ушул биздин Акниет Аманат коомдук фондунун контролунда болот, көмөкчүлөрүн каралат, эл жакшылары келип ушинтип жардамын берип атат, жөнөтүп атышат, алып келип зыярат кылып атышат. Бардыгыңыздарга чоң рахмат туугандар. Ушундай жакшылыктарда жарышып жүрө берели. Аманчылыктарда көрүшкөнчө туугандар, тынч болуңуздар. Рамазан айыңыздар дагы бир жолу кут болсун. Рамазан айынын алгачкы күнү чындыгында бүгүн сонун күн болуп турат. Мындай айтканда, өзүнчө бир рахатта бул ишти жасап, бул иштин рахатын алган өзүнчө бир мындай айтканда башкача чындыгында. Ар бириңиздерге ушундайды каалайт элем. Буюрса Рамазан айынын 30 күндө биз эми тынымсыз ушундай иштер менен алек болобуз Кудай кааласа. Аманчылыктарда көрүшкөнчө. Assalomu alaykum.